Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly musulman bir toğandarım, bir okuyaga köngül buralı. Üy bülöde ata kartayıp, atanın 6 erkek uulu bolat. En kiçinegeyi atamnın ömürü uzun bolsun. Birok atamnın ömürün ayağına çeyin men kızmat kılayınçı dep 5 baykesinden ruhsat sorap atasın ömürün ayağına çeyin kızmat kılıp gün ötpöy atası bul dünya menen koşaytıp toprak jamınıp jer astına beriledi. Atası bul dünya menen koşaytkandan keyin atasından kalgan baylыкты 6 erkek bölüşüp alышат. Эң кичинекейи ушундай bir кедейликке учурап, аябай жашоонун кыйналып, үй бүлө бала чакасы ачка калып ушундай bir кыйналат да. Күндөрдүн биринде уктап жатса, түшүнө bir киши кирип, сен баланчы жерге барсаң, таштын астында биздин тил менен айтканда 100 000 сом акча бар, бирок анын берекеси жок деп айтат. Уйкусунан ойгонуп, караса үй бүлөсү ачкалыктан кыйналып турат. 100 000 сомду барып алып келейин десе, түшүндө айтты, ал акчанын берекеси жок деп. Ар ойлонот, бир ойлонот, бирок берекеси жок акчаны албай эле коеюнчу деп барбай коет. Күн өтпөй жанагы киши кайра түшүнө кирип, баланчы жерге барсаң, таштын астында 100 000 сом акча бар, берекеси жок деп айтат. Кайра түшүнөн ойгонуп, барсамбы деп аябай ойго батып, бирок берекеси жок акчага баспай эле коеюнчу, берекеси жок акчадан колум тартайынчы деп барбай коет. Мына ушинтип мусулман бир туугандарым, кайра жанагы киши түшүнө кирип, сен баланчанчы жерге барсаң, таштын астында биздин тил менен айтканда 500 сом акча бар, бирок анын берекеси бар деп айтат. Уйкусунан ойгонуп, сүйүнүп, чуркап таштын астына барып караса, чындап эле таштын астында 500 сом акча бар экен. Ал акчаны алып сүйүнүп базарга келип, үй бүлөмнүн курсагы ачка деп базарга кирип, азык түлүк алайын деп кирсе, 500 сомго бир балык алат. Балыктан башка эч бир нерсеге анын акчасы жеткен жок. Балыкты алып сүйүнүп, үйүнө келип, жууп тазалайын деп ичин жарса, балыктын ичинен 2 кымбат баалуу таш чыгат. 2 кымбат баалуу таштын бирөөсүн өзүнүн сүйүктүү жубайы аялына белек кылып, бирөөсүн базарга алып барып сатат. Өтө чоң суммада сатып, үй бүлөсүнө азык түлүк, үй бүлөсүнүн кем каржысын баардыгын алып, сүйүнүп үйүнө келсе, артынан падышанын аскери келип, сен бүгүн базарда кымбат баалуу таш сатыпсың. Сени падыша күтүп турат жүргүнүң деп, падышанын астына алып келишет. Ушинтип падыша сурайт: сен бүгүнгү саткан ташты кайсы жактан таптың депчи. Ал жооп берет: базардан балык алдым, балыктын ичинен чыкты деп. Падыша айтат: ал таш экөө болуш керек болчу, бирөөсү каякта дейт. Бирөөсү жубайыма, аялыма белекке бердим эле десе, падыша айтат: силер ошол таштын экинчисин мага саткыла. Мен болсо ушул казынамдын ичинен канча суммада акча кааласаңар, каалаганча алгыла, бирок ошо ташты мага саткыла деп падыша суранат. Окуяны ушул жерден токтотойлу. Урматтуу мусулман бир туугандарым, ар бирибиз өзүбүзгө суроо берейиличи. Ошол таш биздин колубузда болсо, падышадан канчалык суммада акча сурайт элек? Сүйүктүү мусулман бир тууганым, акчанын, сумманын көптүгүндө маани жок. Маани, максат акча аз болсо дагы анын берекесинде. Үй бүлөсү ачкалыктан кыйналып турса дагы берекеси жок акчага кол сунган жок. Берекеси жок акчага баскан жок. Акча аз болсо дагы берекелүү акчага кол сунуп, берекелүү акчага кадам басты. Ошондуктан кандай учур болбосун, акчанын берекесине көңүл бурайлы. Берекесиз акча кайдан келет? Берекесиз акча Кудай наразы болгон иштерден келет.
Мисал, китайский буюмду турецкий деп сатканда, мейли базарда болойлу, кандай бир жумушта болбойлу, тапкан акчабыздын адалдыгына, берекесине көңүл бурайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.